Assalamu alaikum урматтуу туугандар жана ошондой эле YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Биз бул чыгарылышта сиздерге Ош шаарындагы ХБК Кичи районунда жайгашкан мына ушундай болгон дарбаза жасоочу жайга келдик. Бул жер Ош шаардык ГАИден ХБК тарапты көздөй келатканда Манас круговойунан Кудайберген унаа тетиктер базарын тарапка келе жатканда Камбарата эс алуу борборунан өткөндөн кийин жайгашкан. Жана ошондой эле Ravon компаниясынын дүкөнүнө жетпестен мына ушул оң тарапта жайгашкан. Анда эмесе биз сиздер менен ушул жерде жасалуучу дарбазалар жана качеля жана ошондой эле ограждение же болбосо заборлор менен тааныштырабыз. Бул жерде негизинен темир менен иштейт экен, сварка. Анда эмесе биз баштадык. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ага? Жакшысызбы? Ден соолук. Үйдөйлөр тынчпы? Ишиңизге ийгилик ага. Жакшы иштеп атыпсыз. Бул жерде основной эмнелер жасайсыз ага? Мен көрүп тургандай эле дарбазалар жасайт экенсиздер мынандай. Өзгөчө заманбап, өзгөчө стилде жасалган дарбазалар бар экен. Жанагы сүрүлүп ачылган дарбазалар барбы? Жасайт экенсиздер, Темирдин бардык түрүн колдонот экенсиздер. Келиңиз, дарбазаңыздын баасын айтып бериңиз бизге, дарбазалардын. Бул кайсы дарбазанын эшиги? Бул сыртта турган дарбаза. Бул качеля. Ушунда өзүңүз жасагансызбы? Качеляны. Өтө жакшы. Жайында элдер алып эшигин алдына коюп койсо болот экен, Капчанын жанына же болбосо дарактын астына коюп койсо салкын болуп, көк чайды демдеп ичип отура турган өтө жакшы качеля экен. Бул дарбазаны да сиз жасапсыз, Бул дарбазанын акчасы канча экен? 50 миң сом. 50 миң сом. Кандай материалдан жасалыптыр? Российский материалдан, темирлерден, жанакы лист, анан эмелерден, темирлерден жасалыптыр. Мына ойма чиймелерди өзүңүз жасайсызбы? Сатып келесиздер, Сатып алып, ушул ойма чиймелерди колдонуп, ар кандай сиздер каалаган стилде жасап берет экен. Булакам. Бул чыгарылышты сиздер зерикпестен, эринбестен көрүңүздөр, урматтуу мекендештер. Бул чыгарылышта сиздерге биз дарбаза жана ошондой эле качеля, темир менен жасалгаланган бардык үйдүн турмушуна керектүү нерселерди жасоочу жайга келдик. Атыңыз ким ака? Сейит. Сейит ака. Ишти жакшы жүргүзүп атыпсыз. Суукта кыйналбай элесизби акыры? Кыйналсагам иштеп болду. Кыйналсаңыз да эл кызматында туура кыласыз ака. Анда эмесе бул экинчи дарбазаңыз канча сом ака? 40 миң. 40 миң сом. Узуну турасы канча? 4,5 узуну. Турасы канча миң? 40 миң сомдук. 40 миң сомдук, Узуну турасы? Яга 3,70. Биктиги 3,70. Узуну 4,45. 4,45. Анда эмесе кийинки дарбазаңызды көрүңүз. Мына бул дагы серьезный жасалган дарбаза экен. Бул кийинки дарбаза канча сом баасы? 35 миң. 35 миң сом. Узуну турасы канча? Бул деле ошондой эле. Бул деле ошол эле размерде экен. Өтө жакшы. Мына өзгөчө жасалган. Өйдөсүнө мынантип гүлдөп жасап коюптур. Ойма чиймелерди. Анда эмесе бул жакта сиз качеля жасап аткан окшойсуз, Стол жасаган. Стол, Эшиктин алдынабы? Отургуч. Не, бирөө заказ берди эле ака. Заказ менен жасап атыптыр. Ар кандай өздөрүнүн стилдери менен же бир пример менен келсе жасап бере бересиздерби? Жасап бердик, көчкө жасап беребизби? Өтө жакшы. Мына ушул жерде ар кандай дарбазалар жасап, заказной дагы жасайсыз. Заказной жасайт экенсиз. Анда эмесе бул жакта дагы ограждение жасайт турбайсыздарбы? Бул ограждение. Бул канча сомдон жасайсыздар эми? Мына ушул ограждениени айтыңызчы. Бийиктиги канча? 2,15 2. 2 метр. 2 метр. Оймолонгон, чиймеленген кыргыздын орнаменттери колдонуптур, Өтө жакшы. Темирден жасапсыздар. Канча сом болот ака бирөөсү ушул? Узундугу канча сом? Канча бул? Узундугу 2. 2 метр.
Бийиктиги дагы 2. Узуну туурасы 2-4 метр квадрат болот. Мына вешалкаларды дагы жасайт экен, мына антип. Темирден вешалкаларды сварка кылып жасап чыгат экен, мына антип. Бул вешалкаларды 1000 сомдон жасайт экенсиздер эканда. 1000 сомдон өтө жакшы. Ал эми бул ограждениянын баасы 1800 сом турушу, 4 метр квадрат. Оймолонуп чимеленип жасалган. Жана ошондой эле ушундай болгон беседаларды жасайт экен. Эки тараптуу. 6 киши отура турган экен, 6 киши кенен отуруп чай ичип, чалдар чогулуп алып, отурса болот экен көк чайдан ичип. Канча сомго жасайсыздар экен муну? 16 000 сом, ушул турушу. Турушу 16 000 сом. Заказ берсе ар кандай жасап бере бересиздер, сүйлөшүп. Түрү менен жасайт экен. Ошондой эле сөрүлөр жасайт экенсиздер, Сөрү узуну турасы канча бул? 2 метр. 2ге 2, 4 метр квадрат сөрү. 4 метр квадрат канчага жасайсыздар экен? Бул мына полу менен 7 000. Полу менен ушу турушу 7 000 сом. Полу эмне, жыгачпы же дыспы? Жыгач экен. Ушинтип жасайт экен бул жерде. Өтө жакшы дагы. Аркаларды дагы жасайсыздарбы? Арканы канча сомдон жасайсыздар? Примерно канчага чейин жасап келгенсиздер? Квадратыны 1500 сомдон 1700 сомго чейин. 1 метр квадратын 1500 сомдон 1700 сомго чейин. 1700 сомго чейин жасайт экен, 1500дөн. Бронешк жасайбыз. Кандай? Бронешк. Бронешк. Бронешктериңиз барбы азыр? Мына ушундай болгон броновый эшик, бронированный эшиктер жасайт экенсиздер, Бул канча сомдон жасайсыздар? 12 000ден ашыкта. 12 000ден өйдө. Канча сомго чейин? 30 000ге чейин. 30 000 сомго чейин бронированный эшиктерди жасайт экен. Мына биз бул жерде жасалган дарбаза, качеля жана ошондой эле тапчан сөрүлөрдүн жасалгандары менен таанышып чыктык. Бир катар анда эмесе айтыңыз эге. Элдер телефон номерлериңизге чалып заказ берсе жасап бере бересизби? Жасап беребиз. Нелерди жасайсыз эке? Катары менен айтып кетиңчи. Качеля жасайбыз, орода жасайбыз, тапчан жасайбыз. Леса Арка жасайсыз экенсиз. Ферма жасайбыз. Ферма жасайсыз, лестница жасайсыз. Үйгө барбы? Бронешк жасайбыз. Бронированный эшиктер жасайт экенсиз. Өтө жакшы. Бул жерде эми арзаны кеми барбы бул дарбазалар? 40 000 дедиңиз. Кеми бар, сүйлөшөсүздөр, Мына бул жакта дагы бар экен. Бул шифр дагы сиздерденби? Жок. Сиздерден эмес экен. Баасы канча примерно билбейсизби? Шифр 300 сомдон, Кайсы жактык экен бул? Российский. Волгоград дейт. Волгограддын шифры 300 сомдон экен. Телефон номериңизди калтырып кетсеңиз экен. 78 менен 778 менен 09 09 2109. 2109. Ушул номерге чалып Сейит ака менен сүйлөшүп заказ берсеңиздер болот экен туугандар. Өтө жакшы жасайт экен менин көрүшүм боюнча. Бул жер Ош шаарындагы КБК Кичи районунан аэропорт тарапты көздөй кетип жатканда ушул Равон үлгүсүндөгү автоунаалардын дүкөнүнүн жанында жайгашкан. Анда эмесе кийинки чыгарылышка чейин аман туруңуздар.